Илоч кызым. Салаттан ушинтип калат деп эч ойлогон эмеспиз. Кытай кичине арзаныраак экен, ал 2 миллионду мен 3 айга деп атабыз. Тамчыдан куралып келатабыз биз. Жашоону кайра нөлдөн баштадык. Бүгүн биз Наупуловка районуна келдик. Бул жерде адам жүрөгүн урткан 15 жаштагы Фатиманын үйүнө келдик. Ал мындан 3 жыл мурда жөнөкөй эле салатты жегенден улам ууланып калган. Азыркы учурда төшөктө жатат. Азыр биз Фатиманын тагдырын кененирээк баяндап беребиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Өзү башында эле ошенткен негизи бизди Токтогулда шаардан чакырышкан да, ботулизм болгондо чакырат экен врачтардан. Бизди калтырып койгон болбойт депчи. Мен эч ошондо да эмнеге менин кызым ушундай дени кардысоо жашынака болсом эмнеге жеңип кетет деп монтип энелик сезим болот экен. Ошо сезимим эч кой берген эмес, ошо туура чечим кабыл алган экен дейм да, ошо Россияга алып барып, тынбай ушинтип дарылатып атып, если ошондо угуп калып калсам, мындай күндү көрмөк эмеспиз да. Аябай кыйналмак, мен корком, мынтип жаткан балдарды көрөм да, денелери тешилип кетет, аябай кыйын, мындай мучительный эме болот да. Анан ошондо аябай корком ошондон. Ошого жеткирбей, мынтип аракет кылсаң болот экен. Аракет кылсаң берекет, жана айтып кеткендей ошо мындай тамчыдан куралып келатабыз биз. Жашоону кайра нөлдөн баштадык. Өзүбүз үйдө жапкан домашний лечо салат, ошондон бүт семья уланып калды жеп. Анан Фатима болсо үйдө 9 адам уланган. 3-өө реанимацияга түшүп калган. Фатима кызым ошо больницага жетпей эле мындай кислородный голодание болуп больницага жетпей калдык да, бир 10-15 мүнөт. Анан ошо башка кетип калат экен, меге кислородный голодание болуп 3 ай комада жаттык. Андан кийин ИВЛ аппаратта жатты. Бекте тамага дагы деле тешик, трубканы просто алып койгонбуз. Андан кийин кислороддон чыгып калдык. 6 ай больницада жаттык. Биринчи сбор ачып Москвага кеттик, 3 сестры деген реабилитационный центрга. Анда Фатиманын абалы өтө оор болчу. Ал жактан 1,5 миллион. Андан кийин Екатеринбургдагы эме деген клинический институт мозга, ошо кызымды колуман келишинче ошо мындай көчөдө калып эмес, кызым үчүн аябай аракет кылдым да. Ошо андан кийин Москвадан кийин Екатеринбургга ошо кайсы жерде мынтип шыпа табалы деп аябай болгон күч аракетимди жумшадым. Екатеринбургда клинический институт мозга ошо башты изилдейт экен. Аябай үмүттөнүп ошо жака алып барып, аектен 600 000, 550 000 калган расходдор менен 600 000 рубль ал жерге төлөдүк. Аны да ошо жердеги жердештер, Екатеринбургдагы кыргыз жарандары жардам берди. Ошо Фатиманын көп нерсеси сакталып калыптыр дейт да. Бул деген тип мурун здоровый ребенок болгонго, эмеси зрениясы, слуховой, внимание бардыгы ошо невролог айтат. Буга мен суроо берсем, кадимкидей менин атым Фатима деп жооп берди дейт да, өзүлөрүнүн тили боюнча. Анан Кудай буйруса тиги убакыт көп, аябай убакыт талап кылынат, жакшы уход, реабилитация, жакшы ушинтип карасаңар, может быть өзүнө келиши мүмкүн дейт да. Энелик жүрөгүм кое бербеген жок да. Анан ошо аябай аракет кылып келатабыз. Үйдөн дагы массаж жасайм, тындырбайм. Анан былтыр дагы Турцияга барып келдик. Ары ошо улуу Рамазан айында элге кайрылуу жасайбыз.
былтыр да биздин 7 каналдан келип тартып кетишти эле. Анан ошол учурдан бери кандай өзгөрүүлөр болду? Өзгөрүүлөрү Фатима деген мынтип полностью лежачий, башын кармай албайт, денесин эч кармай алчу эмес да. Ошо былтыр дагы реабилитацияга барып, жана роботко салганда денесин кармай албай койгон. А быйыл денесин кармап калды, кичине тулку боюн. Мынтип шалакты эле жыгылып кетчү, кичине кармап өзү отуруп калды без опора. Мынтип жаздыктарды коюп отургузчу, азыр мынтип өзү эле кичине болсо да сезип турам да. Анан эң жакшысы эме коштук. Салмак коштук. Бизге салмак аябай маанилүү. Ушу. Анан вниманиясы дагы өзгөрдү, жакшы. Бул бүт сөздөргө түшүнөт. Мени быйыл кызым аябай сүйүндүрдү да. Ошонткенде Кудайым мага мынтип подкастка берди окшойт мага. Мындай кызымды отургузсак эле отуруп, боюн кармап, тамак жеп үйлөнүп баштады. Бул тамак жеши да аябай кыйын да. Фатима деген берде гастростома атайын. Зонт менен тамактанат да. Анан ушу 3 жылдан бери шилекейин жута алчу эмес. Акырындан, азаздан үйрөтүп атып, тамчыдан көл куралат деген чын экен. Биздики ошондой болуп атат. Ошо тамчыдан. Быйыл ушинтип отуруп, аздан тамак жеп, биякта трахеясы ачыктап, бияка кетпей, жутканы жашынакай болуп, ушинтип жылыштар болуп, мени дагы эмтип үмүт берип, мага мен ого тереметип калдым. Эмнеге ушинтип калса, эмнеге мен уялам, кечке эле ушинтип сбор ачып, элден сурай жүргөндөн мен деле уялам анан. Быйыл ушинткенде кайра белимди буудум кой. Быйыл өтө мындан да катуу аракет кылсамбы деп ойлоп калдым. Квартиранын атайын кымбат болсо дагы Фатима үчүн эметебиз да. Атасы түнү күнү иштейт стройкада. Анан ушу Фатима үчүн жакшы условия болсун деп ыйлоочу кызым. Фатима ыйлоочу. Фатима кечирип коя кызыма, ыйлоочу. Айла жок болуп атат да. Айла жок, ошо келип эле ошо финансыга такалат экен. Ошо акчаң болсо, тындырбай реабилитация кылып турсам жакшы болот экен да. Өзү үйдөн жасаган мен баары тиги жакта комплексный, ал жакта врачтар көзөмөлдөө болот, укол дарыларын алабыз. Өзү Россияда неврологдор жылына 2 жолу комплексный реабилитациядан өткөрүлөт деген. Бирок андай көп каражатыбыз жок болгондуктан жылына 1 жолу ушу Рамазан айында элге кайрылып, ушу 1 жолу да бизге аябай жакшы жардам берип атат. Бул жылы кайсыл мамлекетке реабилитацияга барайын деп атасыздар? Бул жылы Кытайга. Канча каражат керек болуп атат? 2 миллион. Ошо клиникага Кытай кичине арзаныраак экен, ал 2 миллионду мен 3 айга деп атабыз. 3 айга реабилитация кылып келебиз. Ал Россияда кичине кымбатыраак. Мындан тышкары дагы реабилитация керектелет деп ойлойсузбу? Ооба. Биз мындай керектелет. Анан эми баягындай жакшы үмүт менен барат кезиңде ушул барганыбызда жакшы болуп кетеби, бутунан жылыш болуп жакшы болуп кетеби деп аябай ойлонот экенсиң. Анан мында дагы аябай үмүтүм чоң. Ушу Кытайда да народный медицина менен эметип айкалыштырып, ого медицина менен эметет экен, анан жакшы жылыштар болобу ал жактан деп аябай үмүтүм чоң болуп атат. Мында көбүрөөккө кетип атабыз 3 айга. Негизи биз реабилитацияга 1 айга эле барып келебиз. Эмне үчүн Кытайды тандадым? Былтыр иглоукалывание алып көрдүк. Алып көрсөк Фатима аябай катчы да, ногу ботинкасын мен кийгизе алчу эмесмин. Анан ошо иглоукалывание 1 ай алгандан кийин эле эметип спастикада бул аябай катат да, тырыша берет. Анан ошондо денелери бошоп калды, бошоп, анан ботинкасын кийгизип калганда ошого эметип калдым. Анан
көбүнчөсү дагы россиялык ушундай балдары менен мына Кытайга барышат экен реабилитацияга. Анан ошон үчүн ошол жакты тандап атабыз. Мен сүйүнөм ушу бизди деген паллиативный помощь деп хосписке жөнөтүп койгон, больницадан чыгарып койгон да, бизди болду, биздин абалыбыз жетпейт деп. Ошо аппараттар менен больницага. Кыргызстандан ошентип коюшту. Кыргызстандан больницадан чыгарып койгон. Эми айыкта 6 ай жатып бергенде чыгарат экен да, эми аларды деле түшүнүш керек экен. Эми болду, болбойт бул бала деп койду да, биздин абалыбыз жетпейт деп. Анан хосписте жөнөттү. Анан хосписте Фатимадан да оор балдарды көрдүм. Анан ошондо өзүң эле ооруп калат экенсиң, анан кой, кызыма керек экен, кой. Андан көрө ушу аракет кылыш керек экен деп. Моральный жактан кыйын болуп калат экен да. Ал жакта психолог иштейт. Ошо хосписте да аябай биздин баягы үйүбүз жок болгончо алар биринчи поддержка кылып хосписте 1 жыл жашап жүрдүк. Ошол жактан баланы кантип ухаживать этет, кандай нерселер керек, мындай эң эле обычный мондай пенкаларды ушуну мен биздин больницада жок да. Анан бул ушу пенканы мондай лежачийде кантип ухаживать этиш керек, ушундайларды беришип, ал жакта ухаживать эткендерди үйрөттү да. Анан кийин өзүм алып кеттим. Ден соолукка эле негизи өзү аябай маани берип караш керек экен да. Биз дагы ошо жөн эле ушинтип кырсык болуп кетти да, жөн ошо салаттан ушинтип калат деп эч ойлогон эмеспиз. Ошон үчүн сиздер да ден соолугуңуздарга аябай биринчи очередь ушу ден соолук экен. Ден соолугуңуздарга өзгөчө мамиле кылыңыздар. Ошо кышкы салатты мүмкүн болушунча жебей эле коюңуздар. Өзү баандай билген медицинада айтылат экен, ботулизм өтө опасный, смертельный. Анан ошого кышкы салат жаппаңыздар, жебеңиздер деп айтмакчыбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ыйык Рамазан айында жардамга муктаж болуп жаткан Фатимага өз салымыңыздарды кошот деген ишеничтебиз. Бул салымыңыздар дагы бир өмүргө үмүт берет. Ал эми жардам берүүнү кааласаңыздар, алдыга реквизиттерди калтырабыз.